Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз кыргыз адабияты предметинин практикалык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта белгилүү жазуучубуз Кеңеш Жусуповдун Ыр сабындагы өмүр эссеси менен маалымат алабыз. Алгач биз сабактын алдына койгон максаттар менен таанышып алалы. Кеңеш Жусуповдун өмүрү чыгармачылыгы менен кыскача таанышабыз. Ыр сабындагы өмүр документалдык биографиялык баянда Алыкулдун жашоо турмушунун берилишинде жазуучунун сүрөткерлик табылгалары менен маалыматка ээ болсуңар, өнүктүрүүчүлүк жактан жазуучунун чыгармасын түрдүү тапшырмаларды атканы менен андан ары акындын жашоосун, чыгармачылыгын аң сезимдүүлүк менен үйрөнөсүңөр. Үчүнчү, тарбия берүүчүлүк жактан жашоонун ден соолуктун улуулугун жана адам баласынын турмуш жолундагы түрдүү тоскоолдуктарды жеңүүгө тарбияланасыңар. Сабактын алдында мен силер менен, урматтуу студенттер, сыр сандык оюнун уюштурууну туура таптым. Бул сыр сандыкта белгилүү классик акыныбыз Алыкул Усмоновдун чыгармалары бекитилген. Мен силерге тапшырма берем. Ушул сүрөттөр аркылуу акындын кайсыл чыгармаларын силер эске алдыңар. Кана биринчи сүрөт аркылуу азаматсыңар. Бул сүрөт аркылуу силер Маляр деген ырын эске салдыңар. Анда ким айтып берет Маляр деген ырынан? Азаматсың. Анда эмесе экинчи сүрөт аркылуу аялга тиешелүү шулмунчук аялдын моюнунун сүрөтү турат. Бул сүрөттөн силер шарт эле кайсы чыгармасы силердин эсиңерге түштү? Албетте, сулууга, аялга деген ыры эске түштү. Мен силерге балдар жардам катары аялга деген ырынан бир эки куплет айтып берейин. Сүйгүм келет, жаш жандырып, жаш болуп, жашымды алдап, жаш кайыңдай мас болуп, жанар тоодой жалын чачкан отуңан, чыккым келет, жанып чыккан таш болуп. Сүйгүм келет, миң мертебе жаңылып, сүйгүм келет, сүйгөнүнө жалынып, өз күчүмдү, өз күчүмө багынтып, сүйгүм келет, тээ өзүмө багынып. Көк аспан жерге түшсө жарылып, кыян жүрсө жердин үстү тарылып, ал кыяндан өтөр элем кыйналбай, бир көз караш кубатымды жамынып дейт. Азаматсыңар кыздар, силер сулууга деген ырын айтып бердиңер. Анда бул сүрөт аркылуу албетте силер жакшы билесиңер, музыка деген ыр аркылуу кашыкты көрүп алып, музыка деген ырын эске алдыңар. Аны дагы ким айтып берет? Азаматсыңар. Анда кийинки сүрөттө албетте силер муну эң жакшы билесиңер, Алыкулдун Өбөкө деген ыры эске түштү. Кана ким айтып берет? Азаматтар. Бүгүнкү сабакта биз белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун Ыр сабындагы өмүр эссесинен белгилүү классик акыныбыз кимдин өмүр чыгармачылыгы жөнүндө кабар алат экенбиз. Албетте Алыкул Осмоновдун өмүр таржымалы жашоосу, чыгармачылыгы жөнүндө маалымат алат экенбиз. Анда кеттик. Алгач биз белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун өмүр таржымалы менен кичине таанышып алалы. Кыргыз эл жазуучусу, публицист, Манас орденинин ээси Кеңеш Жусупов 1937 жылы 14 апрелде Нарын облусунун мурунку Тянь-Шань районуна караштуу, азыркы Нарын районуна караштуу Эчки башы деген айылда туулган.
Ал жаш кезинен эле чыгармачылыкка абдан кызыккан. Студенттик күндөрдө эле анын эң алгачкы чыгармалары жарык көргөн. Атап айтсак, Күтүү, Акын, Эненин жүрөгү деген чыгармалары бул жазуучунун эң алгачкы чыгармаларынан болуп саналат. Андан кийин ал кыргыз адабиятына ондогон чыгармаларды жаратты. Атап айтсак, Жашоо кумары, Япония элестери, Мен байкемди сагындым, Жүрөгүм менин тоолордо жана Ыр сабындагы өмүр жана башка көптөгөн чыгармаларды жараткан. Биз бүгүн сөз кыла турган чыгарма бул Ыр сабындагы өмүр эссеси. Бул эссени окуп чыгып, бул чыгарма кыргыз адабиятындагы жаңы көрүнүш катары адабий сында да, окурмандар чөйрөсүндө да эң жогору баасын алып, автор бул чыгармасы үчүн республиканын Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаттыгына татыктуу болгон. Анда эмесе балдар, Ыр сабындагы өмүр чыгармасы жөнүндөгү анын жаралыш тарыхы жөнүндөгү кызыктуу фактыларга таянсак жана ошол кызыктуу фактылар менен силерди тааныштырып кетсем. Бул чыгарманы жазууда жазуучу өзүнүн алдына төмөнкүдөй максаттарды койгон. Ал максаттарды жазуучу китептин бет ачарында мынтип баяндайт. Көптөн бери Акындын өмүрүнө кулак кагып иликтеп келем. Алыкулдун баскан жолдорун, түнөгөн үйлөрүн, чогуу жүргөн досторун көрүп, сүйгөн адамдары менен бетме бет маектештим. Акындын кол жазмаларын барактадым. Чынчыл, ары иштерман, ары адил, Акындын өмүрү жөнүндө окуучу менен маектешким келди. Эң оңолу Акындын өмүрүн камтыган бир көркөм чыгарма жазсам деп көрдүм. Антсе да болор эле го, канткени менен Алыкул Акындын өмүрүн угуп туйгандай чындыгын маалымдасам, окуучуга кызыктуу болчудай көрүндү дейт. Демек, ушундай максат менен бул эссени жазып калган экен. Андан кийин чыгарманын жазылышына себеп болгон эки түрткүсү бар экен. Ал жөнүндө айтып кетсек, Ыр сабындагы өмүр чыгармасынын жазылышына эң биринчи Алыкул Акындын таланттуу сүрөткер экендиги, өз убагында ошол таланты бааланбай, бир жагынан үй бүлөлүк турмушу жакшы болбой, экинчи жагынан кургак учук оорусунун азабы кыйнап, трагедиялуу өмүр кечириши жана ошол өмүрүн ырлар аркылуу сыр кылып айтып жазып кетиши таасир этти. Экинчиси албетте Кеңеш Жусуповдун Акындын чыгармачылыгын туура түшүнүүсү, туура баалоосу, Алыкул Акынга болгон сүйүүсү, кандайдыр бир деңгээлде өз дилине жакындыгы ушул чыгарманы жазууга түрткү берген. Демек балдар, силер чыгарманын жазылышына себеп болгон негизги эки нерсени билип алдылар. Чыгарманын композициялык түзүлүшү боюнча айта кетсек, чыгарма негизинен балдар, бул жерде экранда көрүнүп турган түрдүү бөлүктөрдү карагыла. Бет ачар, тыянак, алгачкы махабат баяны, Асылжар жана перзент, Көл кыласы, Акындын тамы, Үч устат, Акын казынасы деген бөлүктөр турат. Демек, биз ушул бөлүктөр аркылуу эле билсек болот. Чыгарма өз негизинен бири-бири менен тыгыз байланышпагансый, бирок алардын баарында өзөктүк тема бар. Ал Акын жана анын тагдыры болуп саналат. Негизинен бул чыгарма бет ачар менен тыянак бөлүмдөрүн атабаганда 6 бөлүмдөн турат. Демек, 6 бөлүмдөн турат экен. Бул бөлүмдөр логикалык ырааттуулукта Алыкулдун өмүр жашын кубалап жүрүп отурат. Мисалы үчүн, жаштык кези,
сүйүү жылдары бул алгачкы махабат баяны бөлүмүндө таржымалданса, жар жана перзент күтүүсү, асыл жар жана перзент бөлүмүндө, ыр жазуудагы жана жашоодогу тамы, күйү, акындын тамы бөлүмүндө, ал эми ысык көлдүн таасири, көл кылаасы бөлүмүндө, устаттары жөнүндө, үч устат бөлүмүндө, өлүмү, акын калтырган мурастары, бул акын казынасы бөлүмүндө кеңири маалымдалат экен. Андан кийин биз акындын махабаты жөнүндө сөз кылганыбызда, көбүнчө биз алгачкы махабат баяны деген бөлүм жөнүндө азын-аулак айтып кетпесек болбочудай. Алгачкы махабат баяны деген бөлүм акындын балалык дүйнөсү, анын жетимчилиги, ошол учурда ата ордуна ата, эне ордуна эне болгон адамдар интернатта, педтехникумда бирге окуган достору, анан туңгуч сүйүүсү тууралуу эле. Анын ошол алгачкы сүйүүсү Айдай аттуу кыз болгон. Айдайдын назик дүйнөсүн, андан сүрдөгөн болочок акындын абалын жазуучу өтө кымбат тартат. Чыгармаларында Айдай деген сөздөрдү качан, кандай максатта көп пайдаланганын эрикпей эсептеп чыгат. Сүйгөн кыздын сүйкүмдүү элеси ырларда гана калып, чыныгы турмушта тагдыр экөөнү эки жакка ажыратат. Анын себептери чыгармада ар түрдүү өңүттөн, ар башка кырдаалдарда каралат. Жазуучунун ою жаңылыш болбосу үчүн ал окуяларды көрүп билгендердин эскерүүлөрү, күндөлүктөр, ырлар, каттар, сүрөттөр менен мисалга алынат. Албетте, бул чыгарманын башкы каарманы Алыкул Осмонов. Бул чыгармада эсседе ондогон адамдардын аттары аталып, ондогон адамдар менен кездешсек да, анда башкы образ биринчи катарда, биринчи планга Алыкул Осмонов гана чыгат. Негизинен бул чыгармада Алыкул Осмонов жетектөөчү фигура катары каралат. Жазуучу да, жазуучуну ээрчип, биз да Алыкулдун гана айланасында жүрөбүз. Алыкул татаал тагдырды башынан кечирген инсан, анын жан жолдошу оору болгон. Ошол кездеги медицина анын кургак учук оорусун айыктырууга алсыздык кылган. Ал ошол оорусу бирөөлөргө жугуп калбасын деп этияттанып жашап, акыры өзү бир үйдө жалгыз калган. Ошол жалгыздыкта анын эрмеги да, өзүн сооротору да, өмүрүн улантат деп ишенгени да поэзия гана болгон. Анда эмесе балдар, биз ыр салындагы өмүр эссесин азыр окуп, мазмуну менен таанышабыз. Алыкул Осмонов педтехникумду бүтүп кеткенине 3 жыл өтсө да кайра келчү болду. Адабий илимден башка да ал шылтоо кылып, имерчиктеген бир себеби бар эле. Ал имаратка киргенде баятан бери терезенин түбүндөгү турган кыздар өлпүлдүк ак костюм шым кийген шыңга бойлуу жигитке жел тийген чий башындай жалт карашып, көңүрөп шугурап калышат. Кыздардын жанынан өтө бергенде акын деген сөздөрүн Алыкулдун кулагы чалчу. Алыкулдун 20дан ашкан курагы басмада иштеп жүрөт. 3 китептин ээси. Деле акын адеп чыгарма жаза баштагандан бери башкаларчалап сүйүү жөнүндө шагаратып жаза элек. Акын мындан 3 жыл мурда жолдошунун кыз менен сүйлөшүп жүргөнүн көрүп, бир чети ичи туз куйгандай ачышып, бир чети эрте келбеген сезимди эңсеген. О, курбум, ниеткен менен өмүр кыска, биз кошсок жаңы өзгөрүш санаабызга, сүйүүсүз турмуш көркү анча болбой, албырсын ашык оту арабызга, деп жолдоштору менен деген чыгармасын жазган. Алыкул кечкисин ак барак тиктеп, ыр менен алышып жалгыз калат. Ал акындыкты дегдеп, андан башка көздөгөнү эрмеги да жок, ырга гана кумар. Демек балдар, биз ушинтип китептин өзүн окуп,
мазмунун түшүнүп, мазмуну менен таанышып, андагы каармандары менен бирге болуп, ыр сабындагы өмүр эссесин толук окуп чыгабыз. Эмесе балдар, үйгө тапшырманы алып алгыла. Үйгө тапшырма. Биринчи, Акылкул Осмоновдун жашоосу тууралуу дагы кандай маалымат бере аласыңар? Алыкул менен Зейнеп эмне үчүн бирге жашай алган жок? Акындын ырларынан көркөм жатка айтып бергиле. Чыгарманы толук окуп чыккыла. Мезгил жана Алыкул тасмасын көрүп чыгып, жазуучунун чыгармасы менен салыштыргыла. Пикир жаз. Демек, биз ушул тапшырмаларды үйдөн аткарат экенбиз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты.